Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр. Биз бүгүнкү видеобузда Турманкулов Элмир жана Нурбек уулу Айдардын болуп өткөн окуясы жөнүндө кененирээк баяндамакчыбыз. Ушундай досу. Силердин биринде биздин мектебибизде эң техника боюнча конкурс уюштурулду. Ал райондук боюнча. Ал жака катышалы деп буудан электр тогун бөлүп алып, андан электр тогу аркылуу суудан газды алмакчы болушту. Мына достор, ушул иште кашайып пайда болуп аркалыраак. Кат айлансın. Starter болуптур. Эң максималный кандай айланат? Кат айланат. Жок, ысырайла суысы калып чыккан. Катырайм аны. Көрүн баягыдан. Да жок. Да. Текстler. Эржан сетин. Şinastan geçin görelim. Ay soruyor. Canlı bak. Dörtün ne lazım? Yok. Yok, ısrarla suyu kaptım. Oturayım onu. Aç göreyim. Саламатсыздарбы. Биз бул видеодо көрүп тургандай электролиз жолу менен сууну кычкылтеке жана суутек ажыратуу жолун досум Нурбек уулу Айдар жана мен Турманкулов Элмирбек ойлоп таптык. Суутек менен кычкылтектин бөлүнгөнүн аныктоо химиялык тажрыйбаларды жасайт. Анын натыйжасында суутек бөлүнүп чыкканды каныкса суутектен кандай түзүлүш жаңы бүгүн чыгат да ал эми кычкылтектин көрүп турганыңыздардай биякта суутек бөлүнүп чыгып атат, биякта кычкылтек. Суутек неге ылдам бөлүнүп чыгат дейсиздерби? Анткени бул суунун молекуласында эки суутек жана бир кычкылтектер бар. Ошондуктан суутек эки эсе ылдам бөлүнүп чыгат. Бул химиялык жактан. Для безопасности чегүүнү биз өзүбүзчө алгы тестладык. Ошонун натыйжасында бүгүн биз безопасность сактоонун жолдорун үйрөндүк. Мына суутек текшерип көрөбүз. Байкадыңыздар. Ал кычкылтек үйгө
Cumhuriyet Fatma Orta Mektebi'nin okucusu Nurbek Ulu Aydar sıylanады. Dost dediğim adama küreğini verdim. Bir kızı sevdim, yüreğini verdim. Kadrini bilmedi, 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 kadrini